Бул биз деген жанагы Мадинадагы өлгөн уйгурга өлүгүнө да тиешеси жок. Еще анын деген X5 машинасына да вообще тиешеси жок. Буга бир бала чалат жолдошума. Кел, машина көрбөйсүңбү, биякта 34 бар экен, көрөсүңбү деп чакырат. Анан эртең мененки саат 10-до кичинекей 10 жаштагы баламды ээрчитип алып, жүр машина көрүп келели көкөз деп Восток 5ке келет. Восток 5ке келип, анан тиги бала көрсөтөт 2 BMW-ны. 34 BMW эски маркадагы. Бирөө кызыл светте болот, бирөө серый светте болот. Анан көрүп, кызылды биринчи барып көрүп, жаңы эле отурушканда, отурушуп кызылды көрүп, анан аны анча жактырбай, берки серийга келишет. Анан серийга келип, жаңы эле рулуна отуруп, балам еще отура эле экен, жанында туруп. Жаңы эле рулга отурганда спецназдар үстүнөн басып алып кетип калыптыр. Ага чейин деген бул уйгурдун X5 машинасын таластык Субан деген бала азыр алда камалып жатат жакта. Ошого башма-баш 2 машинага алмашылган экен. Анан ошол күнү деген эртең менен саат 10 чамасында кармалып кетишти, баламды кошо Свердловский. Мен билбейм, чалсам вообще алынбайт, телефондорун алып коюшуптур, такыр. Бизге да жооп да берген жок, балам менен кечке жүрүптүр, балам да кошо камап, аны да кошо сурак алыптыр, 10 жаштагы баламды. Анан ар кимге чалып отуруп, анан мен билдим, что Свердловскийде кармалып турганын. Анан келдим, саат 3-төн өтүп калган, саат 4 чамасында. Келип, эмне болду, эмнеге кармап алдыңар деп ошоктон сурасам, эч ким мага жооп бербейт да. Балам ошол жерде ачка эмеде сүйөнүп отуруптур да, атасын күтүп. Атаң какта? Биякка кармап турушат, эшикти көрсөтүп. Мен баягы эшикти тыкылдаттым. Тыкылдатсам эшиктен эмесин момчел атышты кичине. Эмне болду деп. Анан мен жолдошум биякта экен, балам биякта, жолдошум биякта. Эмнеге кармап атасыңар деп ошентсем, анан жолдошуңуз сизге жооп берет деп эшикти жаап алышты. Анан ошол менен булар эмне биякта коридордо турат, типа эмне биякта киргизип алдыңар деп бизди кууп чыкты баа жерден. Эшиктин алдында турганбыз, эшиктин алдына болбой эле ызылдайсың деп жүрөң бир ордуна турбай аткандан кайра кирдик. Эмнеге кармап атасыңар? Чоо жайын түшүндүрүп бергиле деп ошентсек, эже азыр чыгат жолдошуңуз. Эмне эле болуп атасыз? Биз жөн эле эме катары кармадык. Баягы эмне эле? Күбө катары кармап келдик. Азыр өзүнүн эмесин берип атат, күбөсүн эме айтып атат, болгон ишинен азыр чыгарып беребиз дешти. Анан ошо менен саат 6-7ге чейин күттүк. Баягы балам ушундай эме болуп калыптыр, шоковый состоянияда. Ал кандай ошол берки кармап келген 2 баланы, баягы X5-ларды алмашып атпайбы бири-биринечи. Ал экөөнү кармап сабап аткан дагысын, кара пакет кийип аткан дагысын, баарын мен кичинекей балам көрүптүр. Бүт барынча мама могу жерге бир баласын киргизип кетти, бул жерге бир баласын киргизип кетти. Канча кара пакеттен канча кирип аткандан бери көрүптүр балам. Анан ошентип жүр деп аны эме кылып эшикке алып чыгып баягы скамейкага отурсак, ошол жана BMW-ны алмашкан баланы айнектен түкүрүп атканын көрүп калдык. Ами бул эмне жүрөт? Мама ушул байке деген тиге бизге машина көрбөйсүңбү деген да. Анан биз ошо келгенбиз, турат байке да ушул жерде. Аны өлө сабашты, жаңы эле монча кара пакет кирди деп анан айтып берип атпайбы баламчы. Анан ошо менен биз көрүп калдык да баягы түкүрүп атканчы. Анан кайра эмне болуп атасыңар, такыр эле эмне киши өлтүрүп салды, эмне болду, эмне мынча бекитип камап атасыңар деп ошентсем, баягы бирөө чыкты дагы момундай жулкуп чыгарды. Сен кимсиң, атыңды тааныштырып койчу бизге, сен атыңды билели. Хотя бизге айтып атат, сен ким кармап атат, кайсы тергөөчү, кайсы опер, атыңарды тааныштырып койгула бизге деп ошентсек, Кылыч деди го дейм. Кылыч менин атым. А сенде фамилия бар да, фамилияң ким? Айтпай койду да, бизди Свердловскийдин эмесинде баратасы охранага кыйкырды. Эмне бул экөөнү киргизип атасың деп. Эмне вообще бияка кирбесин депчи. Анан биз баратадан сыртка чыгып калдык, такыр эле кирбей. Ошо менен ары бери басып жүрүп, анан балам сен эме болбу, азыр атаң чыгат деп аны алдап салып таксиге салып үйгө жөнөттүм, адрести айтып. Анан өзүм жалгыз түнкү саат 11:30га чейин күттүм. Баягы эшикте жүрдүм. Анан бир милиция менен чыкты дагы. Эже сарсанма болбоңуз, биз жөн эле күбө катары эле кармап атпайбызбы? Азыр мен деген больницага апарып келебиз. Анан болду, тиешелүү жерге кол коет, бүттү чыгат деди. Анан макул деп туруп калдым. Ошо менен буларды больницага апарышты, наркологический апарды, текшертти, баягы таза деп кол эмесин алды. Анан мага жолдошумду чыгарып бергенге эле сүйүнүпчү, кечирип койгула, болду, кийин деген күбө катары эле чакырсак келип турасыңар деди. Макул деп жолдошум экөөбүз түнкү саат 12-де кеттик.
алар бизди кой бергенге сүйүнүп эле кетип калыптырбыз да. Анан балам азыр ушундай шоковой состоянияда жүрөт, азырга чейин билет камалып жатканын. Анан ошо менен биз анын эртеси күнү Таласка Кудайга кетмекпиз. Кудайга бардык, 2 күн аякта жүрдүк, кайра келдик да анан паспортун алып калышкан. Анан жүрүп барып эми паспортту алалык, биз эми оокат кылалык, эмне чакырсаңар келип турабыз, эч жака качпайбыз деп барып эмеге барайын деп кетип баратсак, биздикин УВД Бишкекке которуп салыптыр. Анан аяктан тергөөчү чалды, ушинтип келе аласыңарбы тергөөгө деп. Макул барабыз, канчага? Саат 3кө. Макул деп 3кө бардык. 3төн саат кечки 11:30га чейин кармады бизди аяктан кечке. Ал УВДнын ичинде, мен УВДнын сыртында баг алып калып, сен ушул жакта туруп турат экенсиң, мен кирип чыгат экен. Макул деп аякта 11:30га чейин күттүм. Аяктан анан милициялар кечирим сурап, кадимкидей кечирип кой. Мунун вообще эчтеке күнөөсү жок экен, эчтеке тиешеси жок экен, баарын аныктадык. Эми эртең келгиле, саат 10го келгиле, биз деген бо интернетке чыгып кетпедиби 8 киши деп. Ошону деген полный алдыртып беребиз. Келсең тиешелүү документке кол коет экенсиң дагы, болду, интернеттен ал тарап кетмек экен. Жок болуп кетмек экен да, алып салышмак экен. Макул деп эртең 10дон кечикпей бардык. Баягыларды больницага апарып атышты, текшертип атып, бир жакка апарып атты, киргизип атышты. Мен күтүп турдум. Саат 7:30га чейин, кечки 7:30га чейин турдук, анан айттым чыдабай кетип, мен да кирип жаныңа туруп турайын. Эмне болуп атат деп. Анан бар жанында оперлердин жанында эле отурдук. Эчтеке сураган жок, жөнүнө отурдук. Отуруп 7:30га чейин отурдук дагы, анан 7:30да адвокат тапкыла. Уже бизге азыр адвокат керек деп калды. Анан шашып эле адвокат таап, адвокатты киргиздик. Киргизип эле 7:30дан 9:30га чейин кармашты адвокат менен чогуу. Андан кийин эле болду, камалат. Эмнеге камайсың? Эмне күнөө? Өйдө жактан ушундай указ келген. Резонанс болуп кетти. Биз деген башында деген интернетке 8 адам өлтүрдү деп кирген. Ошо 8ди деген эме чыгарат экен да булар. Ошон үчүн камалсын деп туруп, анан ушу мен дайсык ошо камалып жатат. Эми мен айтып атам, эч жака качпайт. Бул эч өлтүргөнгө да тиешеси жок. BMW X5га да, уйгурдун X5-на да вообще тиешеси жок биздинчи. Анан эми мындай эле сурап, үй камагына чыгарып минтип койсо болот да, азыр дайсык бир көрө албайбыз. Эч эмне болуп атканын билбейбиз. Чындык издеп ар кайсы жакта жүрөм, эч чындык жок. Эмне десе эле өйдө жак бизди жап деген жаап атабыз да. Анан урматтуу силерден, журналисттерден жардам сурап келдик. Силер аркылуу чоңдорго жетип, анан